Ассаламу алейкум, урматтуу менин катталуучуларым. Бул видеодон сиздерге ушул DanTP крипто обменнигинин приложениясы менен тааныштырам. Бул жерден болсо сиздер эң эле биринчи ушу Google Play'ге же болбосо App Store'га кирип, поискке DanTP деп жазсаңыздар, мынтип баягы DanTP'нин приложениясы чыгат. Мынакей значогу ушундай. Буну болсо жүктөп аласыздар дагы, андан кийин ачасыздар open деп. Ачканда эле сиздерге мынакей регистрация жана вход деген кнопкалар чыгат. Биринчи регистрация кылабыз. Регистрация кылганда телефон номер аркылуу кылабыз. Бул жака өзүңүздөрдүн номериңиздерди жазасыздар. Например, мынтип өзүңөрдүн номериңерди жазасыңар. Андан кийин болсо пароль создавать этесиздер. Парольду болсо чоң тамга, кичинекей тамга, ар кандай кылып койсоңуздар болот. Мисалы үчүн көбүнчө желательно мындай кылганыңыздар жакшы да. Допустим, дант знак доллар деп коеюн, знак доллар там 1 2 3 4 5 деп коеюн. Мынакей. Ушул сыяктуу да баягы сиздердин паролуңуздарда чоң тамга, кичинекей тамга символ жана цифра болгону жакшы да. То есть самый надежный болот ошондо. То есть кайра мисалы үчүн кайталап жазабыз. Данте деп знак доллар, анан кайра алмаштап алсаңыздар болот да ичинен. Мынакей экөө тең окшош болуш керек, мындай болуп да. Андан кийин готово деген кнопканы басабыз. И бул жерден создать мынакей мына жерде көрүңүздөр окшош болду экөө. Эми бул жака создать деп аккаунт создавать этебиз. Эми болсо бул жерден мынакей у вас есть реферальный код деп турат. Бул жака менин реферальный кодумду жазып койсоңуздар болот. Мындай кылып 19 EUFXN деп. То есть менин кодум менен жазылсаңар мага деле кичине польза болот да. Ошол мынтип реферальный кодду жазасыздар. Мынакей ушуну. Андан кийин применить деп коебуз. Применить дегенден кийин дальше карап турасыздар, эмне болот экен? Мынакей код кетти деп атат. Эми бизге код келди. Ушул кодду коебуз мынакей. Кодду койгондон кийин создайте пароль, допустим. Ну, допустим, 0000 деп коеюн. Эки жолу баягы окшош пароль коесуздар, андан кийин включить деп коесуздар. Биометрический данные болсо, отпечаток или эмне болсо ошону киргизип койсоңуздар болот да. И начать дейбиз. Бул жерде болсо баягы сиздерден кичине опрос кылып атат. Опростон өтүп койсоңор болот. Да, я знаю депчи. То есть билбесеңер, нет десеңер дагы эмесин айтат. Баягы түшүндүрүп берет болуш керек да, наверное. Но мен баягы билген үчүн билем деп койдук. Все, бул жактан понятно дегенди басып коебуз. И мынакей биздики уже DanTP деген эмебиз ачылды. Обменнигибиз көрүңүздөрбү? Бул болсо биздин эмебиз. Личный кабинетибиз да. Мына аккаунт верификация не пройдена деп турбайбы? Бул жерден верификация өтүп койсоңуздар болот, мындай кылып туруп верификацияны тандап, пройти верификацию деп. Дальше продолжить деген кнопканы басабыз. Андан кийин болсо удостоверение личности дегенди тандап туруп, паспорттун алды артын сүрөткө тартабыз, бет үстү биометрический сканерден өткөрөбүз дагы, анкетасын толтуруп коебуз. И болду. Верификация өткөндөн кийин баардык функциялар иштеп баштайт. Эми бул жерде болсо мынакей баланс деп турган жерден сиз балансты көрөсүздөр. Пополнить. Бул жерден баягы акча киргизип чыгарганда, криптовалюта киргизесизби, акча киргизесизби, пополнить деген кнопканы басасыздар көрүңүздөрбү? Басканда сомду баягы М-банк аркылуу пополнение кыласыңарбы, же болбосо Симбанкпы, же Optima мененби, О-банк мененби, то есть варианттары көп эле экен да бул жерде көрүңүздөрбү? И бул жакта пополнениени мына крипто депозит, то есть криптовалюта менен пополнение кыласыңарбы? То есть өзүңүздөр баягы керектүүсүн тандайсыздар да бул жерден пополнениедачы. Андан кийин вывести дегенде дагы то же самое мынакей. Адресная книга дегенде бул жерде сиздер баягы жөнөткөн адрестер сакталат да, кайра издеп отурбаш үчүн. Бул жакта мынакей вывести там кыргызский сом, платежные кошельки дегенде бул жактан сиздерге банктар эме болот. Кайсы банкка чыгарсаңар болот, ошолордун списогу да. Андан кийин доллар менен да чыгарсаңар болот мынакей ICB'ге, или там криптовалютаны башка крипто кошелекторго чыгарып кетсеңиздер болот да, биржаларгабы же башка жака чыгарсаңыздар ушул кнопканы басып чыгарасыздар. Обменять деген жерден бул жактан биз баягы сомду, допустим, USDT-га же болбосо мына ортодогуну бассак, USDT-ны сомго, то есть алмаштасак болот да. Мынакей курсу да сразу жазылып турат. Эгер USDT болсо USDT тандайсыңар, сом болсо сом тандайсыңар. Бул жерде оплате там USDT деп турат. Мынакей бизде бул USDT-ны биз сомго алмаштасак болот. Кааласаңыз, бул жакта мынакей сомдукун бассаңыздар түрү чыгат да. Cardano'габы, там биткоингабы, то есть BNB'ге, то есть ушул кайсы криптовалютага алмаштайм десеңиздер, ошол криптовалютаны ушул жерден алмаштап алсаңыздар болот. Бирок биржадан алган всё равно кичине выгодный болот да эми. Анча разница болот по-любому курстачы, поэтому выбор за вами дегенде. Эми бул жерде эми түшүнүктүү болуш керек, бияка количествосын жазасыңар, там обменять десеңер обмен болуп калат. Эми буну дагы баягы видео кылып чыгарам өзүнчө, ошондо көрөсүздөр. Эми болсо главный деген страницага кетебиз кайра. Мынакей. Бул жерде мисалы үчүн основные деп турбайбы, бул жакта сиздердики эмне баягы активтериңер бар, ошолор бул жакка чыгат да. Мынакей сомуңар болсо сом чыгат, доллар болсо доллар көрүнөт, USDT болсо USDTңар көрүнөт, там башка монеталарыңар болсо, там другие монеты десеңиздер, алардын баары көрүнөт канча бар экеничи. Бул жерден X дегенди басып чыгып кетебиз. Негизи баягы USDT-ны чоң суммаларды же болбосо там криптовалюта алсаңыздар, өзүнчө баягы децентрализованный крипто кошелекторго сактаганыңыздар жакшы да. Анткени бул DanTP'ге сактаганда сиздердин криптовалютаңар ушул DanTP'дин крипто кошелекторунда, аппаратный кошелекторунда сакталат да кыскасы. И сиздердин криптовалютаңыздарга ушул DanTP жооп берет кыскасы, жоопту десек болот.
Кааласаңыздар DantaPay'ге деле сактасаңыздар болот. Эми каждый ар бир адам өзү тандайт да эми. DantaPay'ге ишенем десеңер, DantaPay'де сактай берсеңер болот. Эми мынакей бул жерде болсо история деп турат. Историяны бассаңыздар, бул жактан поступление, вывод, конвертация, то есть эмне кылганыңардын баардыгынын историясы чыгат бул жактан. И бул жерде фильтр бар, дата, кайсы убакыт, допустим, 1 айдыкы, 6 айдыкы, ошолордун баардыгын бул жактан периодду тандап туруп көрсөңүздөр болот. Канча вывод кылгансыңар, канча киргизгенсиңер, чыгаргансыңар, баардыгы көрүнөт да. И обмен деген жери бул жана конвертация кылган жери. Бул мындайча айтканда обменка. Андан кийин бул жерде LQR деп турат. Допустим, бул LQR'ды баса турган болсоңуздар, сиздерге болсо ошентип бирөөлөрдүн QR кодун эме кыласыздар, сканер кылып туруп, эме жанагы М-банкта эле да, сканер кылып төлөсөңөр болот, же которсоңор болот, же болбосо сканер менен принимать этсеңер болот да. Мой QR деп туруп минсеңиздер, QR-ыңар чыгып калат да, көрдүңүздөрбү? Назад кылып чыгып кетебиз, выйти на басып. Эми бул жерде мындай өтө жөнөкөй эле жазалган. В принципе, баардыгы эле түшүнүктүү болуш керек деп ойлойм. Мынакей KGS-тин курсу жазылып турат, USD доллардын курсу жазылып турат да. Покупкасы канча, продажасы канча. Үстүндө бу жерде уведомление келет. Бул жерде сиздер техподдержка менен байланышасыздар. Бул жакта сиздер Telegram каратат, Telegram аркылуу техподдержка менен сүйлөшсөңүздөр дагы болот. Ошо в принципе баардыгы түшүнүктүү эле болуш керек деп ойлойм. Дагы суроолор болуп калса жазсаңыздар, ал боюнча дагы видео чыгарып коем да. Эми бул баягы DantaPay'ге окшогон башка криптообменниктердики деле в принципе дизайндары, в принципе кичине башкача, бирок кнопкаларынын баардыгы ушундай эле болот да. Ну, плюс-минус там окшош эле болушат да, баардыгы бири-бирине көбүнчө. Ошол видео жаккан болсо лайк басканды унутпаңыздар. Кимдер ушу DantaPay'ди колдонгонду үйрөнгүсү келсе, ошолор менен видеону бөлүшүп коюңуздар. Бул жерде күнүгө мен ушул бирден видео болсо дагы чыгарып турам. Ошентип видеолорду калтырбай көрсөңүздөр, ушу криптовалюта чөйрөсүн мындайча айтканда жакшы деңгээлде үйрөнүп аласыздар. Ошо көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат, саламатта болуңуздар. Сиздин колдооңуз жаңы акысыз видео сабактарды жаратууга дем берет. Эгер бул сабактар сиз үчүн пайдалуу болсо, QR код аркылуу каалаган суммада колдоо көрсөтө аласыз. Чоң рахмат. Видео сабактар аркылуу окуу сизге ыңгайсыз болсо, же өз алдынча үйрөнүүдөн коркуп жатсаңыз, анда жеке окуудан өтсөңүз болот. Жеке окууга жазылуу үчүн мага дайрект аркылуу обучение деп жазыңыз.